Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кадамжай районуна караштуу Айдеркен шаарында айланма автожолу бар да. Бул айланма автожолу Бирлик айыл өкмөтүнүн жолу менен бириктирет. Азыркы учурда айланма автожолуну жаңы асфальт түшөө иштери өтө зарыл болуп атат да. Ушу боюнча сиз Минтранска протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу Алмазбек Акунжанович, биз ошол Айдеркен айлама жолуну бүтүрүп, Бирлик айыл аймагы менен жашоочуларга бир ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Андан тышкары Айдеркен шаарында азыркы учурда окуучулар музыкалык окуу жайда окушат. Булар авариялык абалдагы МЧСтин корутундусу чыккан бала бакчада окушат. Союз мезгилде мурда жакшы музыкалык окуу жайынын имараты бар эле, азыркы учурда капиталдык ремонтко абдан муктаж да. Ушу боюнча дагы тиешелүү мекемелерге тапшырма берип койсок. Ошол эле Кадамжай районуна караштуу Актурпак айыл аймагында Бүргөн айылы бар. Бул жерде Актурпак айыл аймагында жашоочулар 30 миңден ашып кетти. Бир дагы спорт комплекс жок. Союз мезгилде калган стадион жана спорт комплекс бар да. Ошону биз элдерге шарт түзүп беришибиз керек. Бюджеттен акча бөлүп, бул дагы сөзсүз түрдө колдоо көрсөткөнгө муктаж болуп атат да, эл кайрылып атат. 4-үнчү маселе бул Исхак Полоткан айыл аймагындагы ири элес жана чекелик айылдарында бала бакча жок болуп атат. Бала бакчанын жерин табышып, токтомдорду чыгарып, долбоорлорду даярдап койгон. Азыркы учурда тез аранын ичинде ошо биздин 2 айылдын жашоочуларга азыркы заман талабына ылайык бир бала бакча салып бериш өтө зарыл болуп атат. Ушул 4 маселе боюнча урматтуу Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз, рахмат.